Салтка айланган Рамазан чатыры долбоору өз ишин баштады. Алгач 2016-жылы демилгеленип, айлардын султаны болгон Рамазан айында 30 күн бою аргандай жана аялуу катмарлардагы адамдардын башын бириктирип, ооз чар кечелерин уюштурган долбоордун автору Аль-Умма фондунун жетекчиси Элияна Мариям Сатарова. Элияна Сатарова алгач бул ишти ачык аянттарга атайын чатырларды тигүү менен ооз чар кечелерин демөөчүлөрдүн жардамы менен уюштуруп келген. Анткени Рамазан бул жөн эле орозо кармоо эмес, бул биз көп жакшы иштерди кылышыбыз керек жана ошол орозо убагында муктаж адамдарга жардам беришибиз керек да. Анан санап көрсөк, ар жылы 10 миңдей адамды биз чакырат экенбиз да. 10 миңдей жыл сайын 10 миңдей адам биздин ушул жерде биздин конокторубуз болуп кетип атат да. Анан биз Бишкекте эле эмес, Ошто дагы өткүзгөнбүз, Ошто өткүзгөнбүз, Кара Балтада өткүзгөнбүз, Кеминде өткүзгөнбүз. Анан ушул жака айылдардан келип атат, башка шаарлардан дагы келип атышат, угуп тизмебизге жазылып, аябай көп адамдар келип ыраазы болуп атат да. Анан бүгүн дагы биз белгилүү адамдар менен биргеликте ооз ачуу болуп атат. Мына карасаңыздар, биздин маданий өкүлдөрү, мына Райкан апанын ролу аткарган Бейшенин таманында деген актерлор биз менен. Анткени бүгүн ушундай үй-бүлөлөр чакырылганда колдоого муктаж бул апалар, өзгөчө балдар менен жана башка айылдардан дагы келген үй-бүлөлөр бар. Мен ойлойм, бул чоң моралдык дагы поддержка болот деп ойлойм да. Салтка айланган саамалык быйыл да ишин баштап, Рамазан айынын 2-күнүндө 100дөн ашык конокторду бир аянтчага чогултту. Алардын басымдуу бөлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана жардамга муктаж жарандар кадырлуу конок катары чакырылышып, атайын даярдалган байрамдык кеченин күбөсү болуп отурушту. Аль-Умма кайрымдуулук фондунун ишмердүүлүгүн мамлекетте көз жаздымда калтырбай бир нече жылдык эмгегин баалап өтүштү. Тагыраагы Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызматташтык үчүн атайын төш белгиси фонддун жетекчиси Элияна Мариям Сатаровага ыйгарылды. Ал эми министрдин орун басары Камчыбек Досматов белгилегендей, Аль-Умма фонду бир гана Рамазан айында эмес, жыл бою бир топ жылдан бери атайын стационардык мекемелерге өздөрүнүн ар кандай жардамдарын берип келээрин билдирип өттү. Аль-Умма кайрымдуулук фонду менен биздин министрлик так эле кызматташып келет көп жылдан бери. Фонд биздин республиканын бардык аймактарында ушундай кайрымдуулук иш-чараларын өткөрүп келет. Маселен, былтыр Ошто, Караколдо өткөргөндө да биздин министрлик катышкан. Мындан сырткары биздин министрликтин кармагында социалдык стационардык мекемелер бар, 17 социалдык стационардык мекеме. Ал жерде ошол бизде ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз, биздин жарандарыбыз, биздин карыяларыбыз жашашат. Ошолорго да биздин фонд, Аль-Умма фонду жыл сайын ар түрдүү жардамдарды көрсөтөт. Материалдык, техникалык базасын чыңдоого, жалпы эле ошол кайрымдуулук иш-чараларын көрсөтүп келет да. Бүгүнкү ооз чар кечесине ар кандай тармактын өкүлдөрү да келген. Алар атайын чакырылган жардамга муктаж жарандарга колдоо сөздөрүн билдиришип, фонддун ишмердүүлүгүнө да баа беришти. Алсак, алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Муратбеков, Кыргыз Республикасынын эл артисти Анара Назаркулова жана башка мамлекеттик жана коомдук ишмерлер бар. Эми булардын иши бир чексиз ыраазычылыкта буларга. Моорекиндей балдарга кайрымдуулук кылыш, моорекиндей балдарга көңүл буруу, ошолордун энелерине дагы майрам тартууланып атат да. Бул өзүнчө бир чоң бир бийиктик адамдын ички сезими да, ушуларга болгон бир таазими да. Анткени бул жашоодо керек болсо жаныбызда жүргөн адамдарга көңүл бурулбай калат да. Ал эмне болуп кыйналып атканын дагы байкабай калат да кишичи. Ал эми булар болсо ушунчалык моорекинчи мына бүгүн адамдардын баарын
балдары менен энелери менен чакырып, ушуларга көңүл бурулуп, ушуларга жакшынакай тасторконун жайып, өздөрүнүн ниети менен тамак берип атат. Ыраазычылык, таазим буларга. Фонддун ишмердүүлүгү мен мындай айтканда мен студент күндөрү менен таанышмын. Ал кезде ошо жаштарга туура багыт берүү, иш-чаралар уюштурат эле. Анан кийин Рамазан чатыры 2016-жылы башталганда мен ыктыярчы болуп баштагам ал кезде. Ошондон бери иш токтогой уланып келаткан сүйүндүрөт. Анткени пайгамбарыбыздын айткандагы сөзү бар. Эң жакшы иш бул токтогой уланып турган иштерден депчи. Ушул иш бул Кудайым буйруса мекендештерибиз бириктирген иш катары кабыл алсак болот. Анан Рамазан чатыры бул бир гана фонддун ишмердүүлүгү эмес, бул кыргыз кайрымдуулугунун жүзү катары кабыл алсак болот, умуман ишмердүүлүгүнүн. Анткени бүгүнкү күндө бир гана Рамазан чатыры эмес, бул Кыргызстандан сырткаркы дагы кайрымдуулук иштер жүрүп атат. Ошол иштердеги Кыргызстандын алгачкы фонду катары умма чыгып атканы бизди сүйүндүрөт. Касиеттүү Рамазан айы адамдарга туура жолду көрсөтүүчү жана ушул туура жолдун жакшы менен жаманды ажырата билүүнүн ачык айкын далилдери катары Куран түшүрүлгөн ай. Ошондой эле мусулмандардын ортосунда бир туугандык алаканы бекемдейт. Бул айда орозо кармоо исламдын 5 түркүгүнүн негизгилеринин бири. Бакытбек Болсунов, Өмүрбек Муктар уулу, Азия ТV, Бишкек.